урматтуу бир тууган кыргызстандыктар, сиздерди Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгү жана суверенитетинин 30 жылдык мааракеси менен түрк тилдүү мемлекеттердин кызматташтык кеңешинин жана өзүмдүн атыман чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Кыргызстан өзүнүн 30 жылдык даңктуу тарихи жолунда кылымга тете жолду басып өттү. Кыргызстан дүйнөлүк аренада өзүнүн демократиялык өлкө, сөз эркиндигин, адам хукукун коргогон өлкө катары көрсөтүп, рынок экономикасына кенен багыт алды. Кыргыз Республикасынын бүгүн бүткүл дүйнө жүзү эл аралык уюмдар эркин жана демократиялык мамлекет катары таанып, ар тараптуу кызмет ашып келет. Эркин Кыргызстан түрк дүйнөсүнүн ажырагыс бөлүгү, бир тууган дилдеш мамлекеттер менен карым-катнашып, жаңы бийиктикке көтөрүлүп, келечекке карай ишенимди кадам таштап келет. Кыргызстандын келечеги кең, 30 жылдык тарихи тагдыр кыргыз элинин бекемдигин, бакубаттуулугун чыңдап, өлкөнүн экономикалык кубаты ашырып, маданий, гуманитардык, социалдык жүйөдө зор өзгөрүүлөр болот деген терең ишенимдемин. Бир тууган кыргыз элине биримдикти, ынтымакты, тынчтыкты, бакубаттуулукту каалайм. Асманыңыздар дайым ачык, маанайыңыздар жаркын болсун, бар бололу, бир бололу.